Арбаңыздар. Бул сандар эмнелерди билдирет деп ойлойсуз? Видеону токтотуп комментарий жазып көрүңүз, аягында салыштырып көрөбүз. Булар айлар, класстар, үй же жөн эле кай бир эсеп болушу мүмкүн. Сандар өз алдынча маалымат бердиби? Албетте жок. Эмнеге? Анткени анын контексти жок. Берилген маани көрсөткүчтөр качан гана контекстке салынганда маалымат берет. Ошондуктан биз датасетти отургондо маалыматтар топтому эмес, берилиштер топтому деп алдык. Берилиштер топтому дегенде аженге бир корго көп берилиштер киргизилиши мүмкүн. Ар кандай көрсөткүчтөр, өз алдынча маанилер. Бирок ошолорду качан гана иштетип чыгып, алардан отчет же бир илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктары чыкканда гана бул маалыматка айланат. Анткени ал топтолгон берилиштерге контекст берилет, жаңы маани берилет, ошо менен маалыматка айланат. Ушул сыяктуу кызыктуу нерселерди, котормолор жөнүндө биз айтып берип турабыз. Экрандарыбызга катталыңыздар, видеобуз жакса лайк басыңыз. Эсенчиликте көрүшкүчө, силер менен мен Чоробек Садымбек болдум.